Zaman Kargo бүгүнкү күндө талас боюнча эң арзан баада Кытайдан товарларды алып келип берет. Ассаламу алейкум достор, эсен кыргыз менен байланышта сиздер үчүн бүгүнкү күндө актуалдуу болуп аткан Кытай менен бизнес жөнүндө темасында Наргиз айым менен сүйлөшмөкчү болдук. Сөзсүз аягына чейин көрүңүздөр. Наргиз эже, кош келиптирсиз. Кандайсыз? Жакшы, рахмат эсен. А дегенде өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтүңүз. Кытай менен бизнеске кантип келдиңиз, канча болуп калды жана деталдуураак маалымат биздин катталуучулар үчүн болсун. Жакшы. Саламатсыздарбы? Катталуучулар дегенде мен өзүм Наргиза атым. Кесибим боюнча бухгалтер. Азыркы учурда 4 баланын энеси. 4-үнчү балам менен декретте отурган кез үйдө. Анан ушул декретте отуруп, азыр ушу бизнес жаатында көбүрөөк иш алып барып атам. Кытайга негизи ошол азыркы темабыз Кытай боюнча болуп аткандай, кыскача эми айтып кетейин. Бул ишке, бизнеске кандай келип калгам? Негизи азыр ойлоп эсептеп көрсөм, 10 жылдай болуп калыптыр да. Бул Кытай сайты менен иштегениме, эң биринчилерден болуп мурда, ошо 10 жыл мурда балдарыма керектүү буюмдарды, керектүү кийим-кечелерин заказ кылып алып иштешим да. Анан азыр уже бул акыркы жылдары аябай актуалдуу болуп атпайбы? Актуалдуу болуп кетти. Кытай сайттарды, Кытайда дагы бир канча көп сайттар ачылды да. Маркетплейстер дебейинби? Маркетплейстер, ал жерде Кытай поставщиктери өздөрүнүн канча түрдөгөн, көптөгөн, миңдеген товарларды саткан маркетплейстер бар да. Анан ошолор аркылуу азыр товар алып, бизнес кылып ыңгайлуу да. Бир канча ыңгайлуу болуп атат азыркы учурдачы. Бизнес кылуунун бир канча түрлөрү бар. Айта кеткендечи, сиз түздөн түз Кытайдан товар алып келип сатсаңыз да болот. Анткени ал жерде оптом саткан сайттар бар. Же болбосо ушундай курстарды ачып, окутуп элдерге жайылтып үйрөтсөңүз, ал дагы бир түрү болот да. Же болбосо байер деп коет, азыр ал байер деген кандай? Байер мисалы сиздин заказ кылган товарыңызды алып келип берет. Анын да алып келгенде үстүнө бир кандайдыр бир пайыз кошуп, ошодон да пайда тапса болот да. Өзүм негизи бул курстарды баарыбыз эле бирөөдөн үйрөнүп окуйбуз да. Бир жактан билим алабыз, туурабы? Мен өзүм көп окудум. Пайдалуу курстар да болду, пайдасыз курстар да болду дегендейчи. Анан канча убакыт кетти, канча каражат жумшадыңыз? Мындайча айтсам, где-то 150 миңдей акча кетирдим. Окууга эле. 150 миң сом инвестиция кылдым өзүмө. Негизи адам өзү мындай өнүгүш керек деп ойлойм да. Бирок ошол кетирген акчам беркилер пайдасыз да болду, бирок өкүнбөйм. Кандай болбосун да мен маалымат алдым ал жерденчи. Анан мен ошол билимимди баардыгын бир жерге топтоп туруп, азыр өзүм колумдан келишинче азыр жакындарым сурагандан эле ошолорго үйрөтүп жатам да. Анан буюрса ойлонуп атам, спрос болуп аткан үчүн, спрос сурагандар көп, анан онлайн курс кылып, ушундай видео запись кылып, буюрса чыгара баштайсыз. Маалымат кылып окутайын деп, мындай доступный баада да, анткени индивидуально окуган түрлөрү бар, же онлайн окуган, офлайн окуган түрлөрү бар да сайттардычы. Ошого жараша баалары да болот да. Мен мындай биздин калкка дегенде, биздин элге ыңгайлаштуу кылып, мындай орточо бааны коюп, курс окутайын деп атам да. Эң сонун. Кызыктуу, Наргиз эже, мисалы менде суроо пайда болду. Жана окутуу боюнча кардарлар эмне үчүн сизди тандаш керек жана сиздин курсуңуздарда кандай артыкчылыктар бар? Мен айтып кеттим го, көп акча төлөп окудум депчи. Пайдалуу да, пайдасыз да курстар болду депчи. Мен ошол алган билимимди баардыгын бир жерге камтып, баардык сайттарды окутканга аракет кылам да. Анткени ошол сайттардан эле төлөө ыкмасы, бир канча төлөө ыкмасы бар да. Ошолорду да билиш керек да. Анан ошол сайттардан эле товарды туура тандоону билиш керек. Товардын сапатына караганды билиш керек. Бир сайт бар Кытайдын Пиндодо деген. Ал жерден колдонулган буюмдарды да сатат да. Жаңы катар сатабы? Жаңы да, же кандай? Негизи колдонулган буюм деп белгиленип турат. Бирок биз ошону билишибиз керек да. Кантип билиши, айырмалашыбыз керек. Колдонулган буюмду колдонулбаганданчы. Анан бир эле товардын бир 20-30 деген поставщиктери бар ал жердечи. Ошонун ичинен чисто производитель өзүнөн алганды да билиш керек да. Анткени поставщиктер посредник болгон үчүн бизде эле Дордойдон товар алып келип сатышат го. Аларды эле производительден алып туруп, анан үстүнө акча кошуп сатышат да. Ошонун ошол производитель өзүнөн алганды да билиш керекпиз.
Анан артыкчылыгы деп атпайсыңбы? Бул жерде да мен жана айтып кеттим го, бир 10 жыл мурун товар алып келип сатып, керектүүлөрүн да өзүм алып иштеп баштагам дегенде, ал убакта деген бизде жеткирүү мындай через кыргыз почтасы аркылуу келчү да. Почта аркылуу Бишкекке келип, анан же болбосо Таласка келген бир аз кымбатыраак болуп, анан кээ бирки товарлар келбей да калчу ал убактачы. Негизи жок болуп кеткен учурлар да болот да почтадачы. Азыркы болсо, азыр мына биздин азыркы учурда карго компаниялар деген ачылып атат, биздин Таласта да көп, уже мен да буйрук экен, ошол Заман карго деген компания ачкам. То есть өзүм курс окутам, өзүм үйрөтөм кандай товарларды алып келиш керек. Плюс ошол карго компаниянын кызматы менен пайдаланса да болот. Эмне себептен менин карго компаниям? Анткени бизде эң арзан баа азыркы учурда. Талас боюнча. Талас боюнча. Даже Бишкекте да бул баа жок го дейм. Азыраак да, Талас боюнча мындай баа точно жок, мен айта алам. Баазын айтып коюңуз. Баасы 1 килограммга $3.40. Сом менен айтканда 306 сом. Килограммына 306 сомдон айланат. Эң арзан баа бизде. Сонун. Дагы кошумча маалымат бересизби? Кошумча маалымат айтканда, мен бир эле негизи Кытай боюнча бизнес эмес, башка да бизнес жүргүзөм дегендей. Өзүм оригиналдуу парфюмдарды сатам, алып келип Франция, Италия производствосы. Андан тышкары болсо, азыркы учурда бизде актуалдуу болуп атат ишкерлер үчүн мен ККМ аппараттарын да сатып жатам. ККМ аппараттарды алуучулар болсо да кайрылса болот да. Фирманын өзүнүн баасы менен сатып, установка кылып коюп берем. Эң сонун достор, сиздерге пайдалуу болду деген ойдомун. Бул жерде Наргиз эженин контакттары бар. Instagram баракчасындагы тиркеп койдук. Барыңыздарга ийгилик, эсен кыргыз менен байланышта болду. Сөзсүз биз менен болуңуздар, лайктарды аябаңыздар. Буюрса ушундай жагымдуу, пайдалуу контент жарата беребиз.